Көрдүңүзбү? Акка айлан. Мына химия ошол. Бул химия кайдан келип чыкты? Адам боштондукка чыкканда, өзүн улуулук сыпатка калыптанганда химия болот экен. Сенин телиң химия болуш керек экен бүгүнкү күндө. Физика, химия болсо анан математика чыгарат. Мына химияга кантип айланат дегенде мына көз тийди. Химия жүрдү да. Мына сөзүм менен адам улуулук өтүп атат. Ушарсылай сабак өтүп атканда энерги өтөт дейт. Буту колум чымырайт дейт. Айыгып атам дейт. Химия жүргүзө алат адам, көрдүңүзбү? Кадимки деле химия көзү тиет. Сөзү өтөт, назары өтөт, батасы өтөт, эңсеген. Ошентип биздин тело энергияга жуурулушканда Кудай энергия го, алам өзү энергия го. Ошону адамдын корпусу аткарып калыш керек болуп атат жаңы доордо. Асмандан күткөн химияны адам өзү жаратып калыш керек болуп атат. Эгер адам ошого айлана албаса, анда тело космостук мусорго айланат дейт. Бул эмне деген сөз? Металлон чогултуп, металдын мусор өсүнчө, кагаздын мусор өсүнчө, пищевой мусор өсүнчө болуп кетет го мисалга. Мына Японияда ушинтип бөлүп таштайт экен деп көрсөтүп атат го мусорну. Баягы этаж үйгө ошондой бачоктор бар экен, кирип телефондун астатагын буга, пластмассаныкын буга, ушинтип таштап кетет экен деп. Анысы кандай? Метал эмнеден жаралды? Канча 1000 градуста ар кандай темир ар кандай эрийт. Мисалы корго ушинтип өсүп эле эритип алчу, отко эле, кичинекей эле отко. Ал деле темир катары да, катуу катары. Темир, алюминий ар кандай градуста эрийт. Эригенде ал эмнеге айланып кетип атат? Физика болуп, химия болуп, темирге айланып кетип атат. Аны башка темирге куюп чыкса болот. Биз эмнеден жаралып келдик? Ааламдан. Физика катары эненин курсагында. Теңирден жаралып келдик. Ааламдан жаралып келдик. Демек, ааламдай күчүбүз бар экен. Темирдин да ошондой күчү барбы? Катуу. Анысы кандай? Мына Кыргыздын ааламдан келген өкүл далилдери, дастандары ааламдык. Байланыштары, аалам менен байланышкандары, аттары, ааламдык сыпаттары, ааламдык маданияты деген ушул. Мына ошентип адам Кудайдын ордун кантип аткарып калат дегенде, физикага, химияга айланган кезде математика чыгып калат экен. Ал эмне деген сөз дегенде, математика, жыйынтык. Мына мен сүйлөп атам, адам айыгып атат. Мен телом физика, химияга айланган адам катары, кубулуп, ааламда күчкө айланган катары, адам катары сүйлөгөндө адам өсүп атат. Табият бейишке айланып атат. Мына табият бейиш, эшикте жайдын аптабы жок. Башка өлкөдөчү күйүп атат, өлүп атат, өрт болуп атат. Мына көрдүңүзбү? Аны ким айлантты? Арыстан Алай. Кантип? Телосу кубулуп алды. Эми сиздин дагы тело кубулбаса, анда телоңузда физика жүрөткөн дагы анан жанагы медицинада химия берип, химия менен айыктыра алып аткандай, мына рак оорусун химия алдып коет го. Жыйынтыгында өлүм пайда болот экен, математикасы. Ошентип бул илимдин аягы мына теңирчилик деген эмне болот экен? Теңир сыпатка өт дейт. Улуу сыпатка өт, биздикиче айтканда. Аалам кимди колдойт экен? Улуу адамды колдойт экен. Колдогон ошо экен. Улуу акка айланган, нурданган адам бата берсе, ошол жүрөт экен. Теңирдин ордун ошол адам аткарып калат экен. Ошол улуулукка калыптанган адамдыдан аалам күчтөрү келип орун алат. Калыптанат. Жанагы периштелүү адам экен. Периштеси качыптыр. Же касиети качыптыр. Же касиеттүү адам экен. Же энергия носитель экен дегендин түшүнүктүн баары эле ошол мына теңир сыпатка калыптаныш керек. Азыр сыйынууну токтотуп, сырдашып аалам менен сыйкыр касиетти иштетүү мезгил келди. Кудайдын талабы ушул болуп атат. Сыйынууну токтот деп атат. Ал сыйынып сен рухий өсүүдөн өстүң дейт. Эми духовный